Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында западный тарапта жайгашкан, тактап айтканда, мына ушул кызыл байрак айылынан сатыла турган, жери теп-тегиз болгон 12 соттук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 12 соттук теп-тегиз жер тилкесине баруу жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен западный тараптагы кызыл байрак айылынын кире беришинде турам. Бул жака келүү үчүн сиздер западныйдагы Ишкаван айылына киресиздер дагы, ичкериге түз 2 километр кирип келгениңиздерде жолдун сол тарабында кызыл байрак айылы деген мына ушул жазууну көрөсүздөр. Ушул жазуунун жанындагы эле мына ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 100 метр кирип барсаңыздар, канал бар. Каналдан өтүп, оң тарапка бурулуп, ичкериге 200 метр кирип бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Ал эми ушул эле главный жол менен дальше кете турган болсоңуздар, кызыл байрак айылынын центрине карап кете аласыздар. Мектеп, бала бакча, мечит бүт бардыгы ушул жакта. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул көчө менен түз ичкериге кирип келгениңиздерде, ушул эле жерден сиздер сол тарапка, мына ушул тарапка бурулуп, өйдө тарапка түз чыгып барасыздар. Сатыла турган жанагы 12 соттук жер тилкеси мына ушул тарапта. Тактап айтканда ушул эле көчөдө. Дагы бир маалымат бере кетели. Бул жакта болсо кызыл байрак айылынын өзүнүн бул жагында бассейни бар экен, чоң. Ушуну да айтып коелу. Ушул жакта да кийин келип чөмүлүп эс алып кетсеңиздер болот. Бул жакта болсо 50 метр бул ылдый жакка түшсөңүздөр, мына ушул жерде канал жайгашкан. Суу проблемасы сиздерде болбойт. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан, көрсөткөн каналдан баштап бул жака бир түз 200 метр түз чыгып келе бересиздер. Чыгып келгениңиздерде эле мына ушул көчөнүн оң тарабында сатыла турган 12 соттук теп-тегиз жер тилкеси жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардыгын тартып, көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып беребиз. Ушул жердин эси менен жанында. Бул жакта шар тарап көрүнүп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жактан Западныйдын Круговойу, Сулайман тоо бүт бардыгы көрүнөт. Каналга болсо 200 метр аралык. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Сатыкка койдуңуздар жерде. Ооба. Көчөнүн боюнда эле экен да? Бир чектен кийин экен да? Могул. Бул жак өзү ылдый көчө, биринчи көчө болуп калат өзүчү. Азыркы биз турган көчө кайсы болуп калат? Экинчи көчө болду. Бул экинчи көчө болду. Жанагыдан көрсөттүк. Эки көчөнүн ортосунда жайгашкан экен да? Бул ичкерисинде биринчи көчөдө булчу. Жакшы. Азыркы учурда кандай условияларыңыздар бар ака бул жерде? Бул жерде эми онондо турат ылдыйдачы. Онондо мына трансформатор турат. Трансформатор. Трансформатор ошондо турат. Мына жерге шагал көчө келген, биздики көчө тегиз. Биринчи көчө. Мына биринчи көчөдөн мына жерге чейин келген ошол шагал көчө. Эми бул жакка мына жителдер көбөйсө, секин келет. Бул жактагы шагыл болуп калат деген, Кудай калса. Мынакей достор. Суу ал жерге ошол столбанын кырынан чейин суу кирген экен ошол кошуналардыкыначы. Тарттырып алган деген каналдан. Ошол жерден эми суусу бар экен ошол жерден. Жакшы. Мынакей достор, бул жакта биринчи көчө шагыл болгон экен. Бул жакта үйлөр население көбөйсө, бул жак до конца шагыл болуп, көчөлөр кеңейтилет экен. Бул жакта болсо өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыракта айтты, трансформатор бар. Анын арт жагында болсо чоң канал бар. Каналга бир 200 метр экен, түз барсаңыздар. Жериңиз 12 соттук тегиздеп коюпсуз да, даярдап? Ооба. Бул жер 1 метр укон эле тегиздеп койдук. Азыркы учурда эми эки чектиден бир сатайын утасызбы же бөлөк-бөлөк сата бересизби? Бөлөк сатып берем бул. Эки посылкада бул жерчи 6 соттуктен. 6 соттуктун узун турасы канча болуп калат? 20га 30. 20га 30. Ооба. Жол жагы 20, узун 30 болот. 20га 30 теп-тегиз жер. Документ кимдин атында? Документ өзүбүздүн атыбызда. Кызыл китеби бар, эко болсо керек, Кызыл китеп 6 соттуктен 12 соттук эки кызыл китеп бар. Ошол апызы жанагы архитектуранын эмелери чызылган. Апызылары бар. Азыр бул мына ушул тоо тарапка дагы чектер болсо керек, Бул жакка дагы наркы чектен бизден дагы дальше 11 чек бар дагычы. Охо, жакшы. Сиз ондо бул ортосунда экенсиз да? Почти центринде. Ортосунда, кичине жогорурагында. Жакшы. Кааласаңыз 6 соттуктан сатасыз же 2 тең алам десе 2 тең сата бересиз, Ооба. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы кандай болуп атат, Эми бул жакта мына мектеп турат көрүнүп. Бул жактан көрүнүп атат,
Ошол жерде садик бар. Кызыл Байрак айылынын центринде экен да? Ооба. Жакшы, мынакей достор, Кызыл Байрак айылынын центринде мектеби, мечити, бала бакчасы, бүт баардык шарттары бар. Азыр ушул жерден баштап Западныйга машина менен канча минутта жетсе болот? Эми бир 10 минут, 7-8 минут болсо керек. 10 минут экен да, мындай айтканда. Азыр эми да, 3 километр да. Жолда Абадиден круговойна чейин. 3 километр, жол дагы тегиз экен, жакшы. Ооба. Өтө сонун. Анан абмен жолдоручу машинага алмашайлы эле деп чалып калса. Желательно наличка болсо жакшы болот элем. Ал жагында сүйлөшүп көрөбүз го. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Ооба. Жакшы. Эми баасын айтың ака, баасын канча tutасыз? Эми баасын жакындаштырып элеметсек, ушу 850 деп эми срочно эле койсом. 6 сотук 850. Ооба. Экон бириктирсе 1 миллион 700 миң. Ооба. Ошондой болот. Кемичи? Эми сүйлөшөбүз. Кандай алсам. Жакшы. Мынакей достор, кеми болот экен. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге 6 сотуктан сатыла турган эки чекти көргөзүп, тартып түшүндүрүп, бүт баардык маалыматын алып бердик. Жерине сайт tutат. Экону бир деле сата берем, кааласа бөлөк-бөлөк деле сата берем дейт. 6 сотуктун жери баасы, 6 сотук жердин баасы 850 миң сом. Албетте эле кеми болот. Вариант жолдору бар. Бирок желательно наличка болсо жакшы дейт. Анда эмесе колдон чарбаңыздар. Бул жерге жердин ээсинин номерин белгилеп коем, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, толук маалымат алып, ушул жерге дагы келип көрүп кетсеңиздер болот. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.